Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары. Өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Ташиев Кара Суудагы Манас стадионунун жыл этегине чейин оңдоону тапшырды. Кыргыз футбол биримдигинин президенти, улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев Кара Суудагы Манас стадионунун жыл этегине чейин оңдоо тапшырмасын берди. Бул тууралуу аталган спорттук уюмдан кабарлашты. Ташиев Манас спорт комплексинде жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү жана шаардын тургундары менен жолуккан. Жыйындын жүрүшүндө комплекстин реконструкциясы боюнча эскиздик долбоор көрсөтүлгөн. Жергиликтүү жетекчилик трибуналарды куруу, чуркоочу аянтчаларды орнотуу, комплекстин айланасын көрктөндүрүү боюнча иштерди ушул жылдын аягына чейин бүтүрүү милдетин алган. Ал эми Кыргыз футбол биримдиги Кыргыз Республикасынын футболду өнүктүрүү фондунун жардамы менен спорт комплексинин стадионунда жаңыланган газон менен жарыктандыруу шам чырактарын камсыз кылмай болду. Урматтуу мекендеш, ширетмен тиркемеси жакшы мүмкүнчүлүктөрдү жарыялап жатат. Эгерде сизде ширетүү цехиңиз болуп, кайсы бир товарды өндүрүп келсеңиз, мындан ары ширетмен тиркемесине жайгаштырып, товарыңызды сатууга мүмкүнчүлүк ачылды. Ошондой эле курулуштарга жакшы ширетүүчүлөрдү ширетмен тиркемесинен табууга болот. Ал үчүн ширетмен тиркемесин Google Play'ден же App Store аркылуу жүктөп алып, регистрация кылып коюу жетиштүү болот. А эгерде автоунааңыз бузулуп, уста издеп жаткан болсоңуз, дал ошол ширетмен тиркемесинин иштөө принциптеринде эле автомен тиркемесин көчүрүп алып пайдалансаңыз болот. Автомен тиркемеси аркылуу автоунаа усталарын оңой тапканга, алардын түрлөрү же тажрыйбасына карап автоунааңызды оңдотуп алсаңыз болот. Кененирээк маалыматтарды төмөндөгү Instagram баракчадан же сайт аркылуу таанышсаңыздар болот. Садыр Жапаров Малайзиянын премьерине аларчадан кыргыздын маданиятын көрсөттү. Президент Садыр Жапаров кечээ Малайзиянын премьер-министри Анвар Ибрагимди аларча жаратылыш паркына алып барды. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматынан билдиришкен. Өлкө лидерлерин ал жерден төкмө акындар, алып жигиттер жана улуттук кийимчен кыздар тосуп алышты. Кол өнөрчүлөр аллеясын бойлото басып, өлкө лидерлери көчмөн элдин өзгөчөлүгү чагылдырылган бооз үйлөрдүн инсталляциялары, кыргыз элинин улуттук каада салты жана маданияты менен таанышып, кол өнөрчүлөрдүн устаканаларда жасап жаткан уникалдуу буюм тайымдарын көрдү. Мындан сырткары коноктору тамак аштан даам татышты деп жазылат маалыматта. Ошондой эле Камбаркан ансамблинин жана Акмарал би тобунун аткаруусунда концерт тартууланып, бүркүтчүлөрдүн, жаачылардын жана тайганчылардын катышуусунда салттуу мергенчиликтин элементтери көрсөтүлгөнү кошумчаланды. Депутат Жаныбек Кыдыкбаев Ысык-Көл облусунун Каракол шаарынын мэриясына караштуу жаштар борборунун ыктыярчылары менен жолугушту. Бүгүн Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин иши менен таанышуу үчүн экскурсияга келген Ысык-Көл облусунун Каракол шаарынын мэриясына караштуу жаштар борборунун ыктыярчылары менен жолугуш өткөрдүм. Жаш ыктыярчылар Каракол шаарындагы өздөрү окуп жаткан окуу жайларынын көйгөйлөрүн көтөрүшүп, ошондой эле шаардын өсүп өнүгүүсүнө арналган жасап жаткан иш-аракеттери тууралуу айтып беришти. Ушундай жолугушуулар аркылуу жаштардын ой санааларын байкаганга болот. Жалындай бир жаштык деген эл өкүлү Жаныбек Кыдыкбаев өз Facebook баракчасы аркылуу. Манас аэропортуна 1-Инчхон Бишкек Загреб багыты боюнча транзиттик каттама аткарылды. 2024 жылдын 16 майынан баштап T-Way Airlines авиакомпаниясы Ичхондон Түштүк Кореядан Загреб шаарына Хорватияга багыт алып Манас эл аралык аэропортуна жүргүнчүлөрү менен транзиттик каттама аткарды. Ага ылайык T-Way Airlines авиакомпаниясы аэропортко кону учакты май менен камсыздады. T-Way Airlines транзиттик каттамдарды жумасына 3 жолу аткарат. Манас аэропортунда май куюу учурунда 350 жүргүнчү кафелердин, дүкөндөрдүн кызматтарынан жана Манас аэропортунун башка артыкчылыктарынан пайдаланып, терминалдын ыңгайлуу шарттарында 2 саатка чейин убакыт өткөрүүгө мүмкүнчүлүк алышат. Бул кадам Манас эл аралык аэропортунун кадыр баркын көтөрүп, жаңы жүргүнчүлөрдү тартуу менен Кыргызстанды дүйнөнүн бардык туристтери үчүн жеткиликтүү кылат. Биргелешкен күч-аракеттер менен биз жаңы бийиктиктерди багындырып, Кыргызстан менен Түштүк Кореянын ортосундагы экономикалык жана маданий байланыштарды чыңдоого салым кошо алабыз деп ишенем, деп билдирди Манас эл аралык аэропорту ачык акционердик коому башкармалыгынын төрагасы Манасбек Самидинов. Бишкектин Сверлов округу боюнча жогорку кеңештин депутатын шайлоо дайындалды. Бишкектин Сверлов бир мандаттуу шайлоо округу боюнча жогорку кеңештин депутатын мөөнөтүнөн мурда шайлоо дайындалды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди.
Тийиштүү жарлыкка өлкө башчы Садыр Жапаров кол койгон. Ага ылайык шайлоо 30-июнга белгиленди. Эске салсак, Шайлообек Атазов Сверлов шайлоо округунан 2022-жылы депутаттыкка аттанган, бирок ал шайлоо жаңжал менен коштолгон. Тагыраагы депутаттыкка талапкер Абдурахман Хаджи Муртазалиев алдыга озуп чыкканы менен добуш сатып алды деп айыпталып, жарыштан четтетилген. Мындан улам мандат кийинки орун алган Атазовго тийген, бирок 2024-жылдын февраль айында Муртазалиев Атазовдун мандатын жокко чыгаруу боюнча Борбордук шайлоо комиссиясына арыз жазган. Борбордук шайлоо комиссиясы аны канааттандырбай койгондуктан Муртазалиев Бишкектин административдик жана Бишкек шаардык сотуна кайрылып, экөөнү тең утуп алган. Жогорку сот 2 инстанциянын чечимин күчүндө калтырган. Анткени менен Муртазалиевди депутат кылып бекитүү боюнча талап жогорку сотто колдоо тапкан эмес. Уран иштетүүгө уруксат бере турган мыйзам долбоору жогорку кеңешке түштү. Уран жана торий гендерин иштетүүгө тыюу салууну жокко чыгарган мыйзам долбоору жогорку кеңешке түштү. Документ парламенттин сайтына жарыяланган. Мыйзам долбоору менен 2019-жылдын 14-декабрындагы Кыргыз Республикасында уран, торий гендерин издөө, чалгындоо жана иштетүү максатында жер казынасынын геологиялык изилдөөгө байланыштуу ишке тыюу салуу жөнүндө мыйзамды күчүн жоготту деп табуу пландаштырылууда. Эсиңиздерге салсак, экономика жана коммерция министрлиги бул мыйзам долбоорун февраль айында министрлер кабинетине сунуштаган. Уран казууга 2019-жылдан баштап тыюу салынган. Министрлик тыюу салуу боюнча мыйзам калктын саламаттыгын сактоого, ошондой эле радиациялык жана экологиялык коопсуздукту камсыздоого багытталганы менен документ дүйнөлүк кризис маалында өлкө экономикасы үчүн терс таасирин тийгизип жатканын белгилеген. Уран менен торий казууда бийлик экологиялык стандарттарды карманып, заманбап технологияларды киргизип мониторинг жүргүзүүгө милдеттүү болору белгиленген. Буга чейин президент Садыр Жапаров Кызыл Омпол кенин Кыргызстан өзү иштетерин билдирген. Муну менен 1000ден ашык жумушчу орун түзүлмөкчү. Орозойм Нарматова УКМКда бүтүн Кыргызстандын депутаттары боюнча маектешүү болгонун айтты. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Орозойм Нарматова УКМКга эмнеге чакырылганы тууралуу Фейсбуктагы баракчасына жазды. Белгилүү болгондой, буга чейин ал өз баракчасында УКМКга чакырылганын билдирген. Бүтүн Кыргызстан фракциясынын депутаттары боюнча күбө катар маектешүү болду, алгач толкундануу болуп жаткан. Анткени мурда тергөөгө күбө катар чакырылгандагы мамиле жаман маанай калтырчу эле. Азыркы тергөөчүнүн мамилеси, комитеттин өкүлдөрү баары жакшы, элге ачык болуу керек жана мен эл алдында жакшы да жаман да мамилени тартынбай айтамын. Өзүм карапайым үй бүлөдөн чыккандыктан мени коргоочум да, колдоочум да, сындоочум да эл деп жазды ал. Эскерте кетсек, Орозайым Нарматова 2022-жылы октябрда активист жана саясатчылардын массалык камоолор учурунда милиция тарабынан Москвадан кармалып, Кыргызстанга алынып келген. Ага кемпирабад иши боюнча кармалган 20дан ашык адамга окшош эле массалык башалмандыктарды уюштурууга даярдануу беренеси менен кылмыш иши козголгон. 2 ай камакта отургандан кийин 2023-жылдын 30-январында ал ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыккан. Ал эми быйыл февралда Нарматованын иши кемпирабадчылардыкынан өзүнчө бөлүп алынганы белгилүү болгон. Ошол эле учурда анын иши сотко өткөн эмес, тергөө учурунда убактылуу токтотулган. Нарматова 2021-жылы ноябрда Бүтүн Кыргызстан партиясынын тизмеси менен жогорку кеңешке депутат болуп шайланып келген. Бирок көп өтпөй 2022-жылдын январ айында диплом маселесине байланыштуу мандатынан ажыратылган. Толубай Бакасовдун ден соолукту чыңдоо борбору Кытай элдик ыкмасы менен гайморит, грыжа, артрит, остеохондроз, куяң, тизе муун, простатит ооруларын дарылоо жана кан айлануу системасын жакшыртуу. Гайморитти дарылоо ыкмасы мурун көңдөйүндөгү ириңдерди жибитүү үчүн от жагуу, андан соң табигый таза чөптөн жасалган порошок менен ириңди сыртка алып чыгаруу. Грыжа, остеохондроз, тизе муун жана суук тийген ооруларды дарылоо ыкмасы. Ооруган жерге гандин, же жөнөкөй тил менен айтканда дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасоо, андан кийин от жагуу. От жаккан соң атайын табигый чөптөрдөн жасалган дары майларын шылап, денедеги токсин, туз жана вирустарды чыгаруу. Келип 100% кепилдик менен ден соолугуңузду чыңап кетиңиздер. Кененирээк маалымат алуу үчүн экраныңыздардагы номерге кайрылыңыздар. Депутат Атабейтти иштегендердин айлыгын көтөрүүнү сунуштады. Жогорку кеңештин депутаты Чыңгыз Айдарбеков Атабейт улуттук тарыхый мемориалдык комплексинде иштегендердин айлыгын көтөрүүнү, каржылык абалын жакшыртууну сунуштады. Бул тууралуу 16-майдагы жыйынында айтып, өкмөттүн парламенттеги өкүлүнө муну маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги карап чыгышы керектигин суранды. Айдарбековдун белгилешинче, Атабейтти иштегендердин маянасы 7000 сом. Аталган комплексте иштегендер айлыктын көлөмү тууралуу бул маалыматты Азаттыкка тастыктап,
жатат. Катардагы жумушчулар 7000 сомдон, жетекчилик кызматтагылар андан көбүрөөк эмгек акыларын билдиришкен. Атабейт постсоветтик чөлкөмдөгү даректүү далилдер менен табылган репрессия курмандыктарынын көрүстөнү. Ага бөлүнгөн жылдык бюджет айлыктан, социалдык төлөмдөрдөн жана кеңсе иштеринен артпай, музейди кармоо үчүн кошумча чыгымдар талуулуу маселе болуп жатканын комплекстин жетекчиси Болот Абдрахманов Азаттыкка билдирген. Улуттук тарыхый мемориалдык комплекс Бишкектен 30 чакырым алыста, Чүйдүн Аламүдүн районунда жайгашкан. Ал жерде өткөн кылымдагы сталиндик репрессия маалында курман болгон 137 кыргызстандыктын сөөгү бар. Белгилүү жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 2010 жылдагы инкылапта курман болгондордун сөөгү да Атабейтте жерге берилген. 1991 жылдын 30 августунда расмий ачылган комплексте 30дан ашуун адам эмгектенип келет. Аялдар жолдо төрөп жатышат. Жайылда төрөт үйү 1 айдан бери жабык. Жайыл райондук төрөт үйү 1 айдан бери жабык турат. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин жыйынында депутат Жылдыз Садырбаева билдирген. Анын айтымында медициналык мекеменин оңдоо иштери аяктаса дагы ачылбай жатат. Аялдар Кант шаарына жете албай кыйналып жолдо төрөп жатышат. Чоң райондо төрөткана жок болуп жатат. 6-май ачылат дешкен дагы эле ачыла элек. Оңдоо иштери деле жок экен дейт депутат. Жылдыз Садырбаева төрөт үйүндө байланыштуу учурду эске салды. Ызычууга байланыштуу иштен кеткен медиктер кайра жумушка чыгууга даяр, деди ал. Акылман президенттик лицейине кабыл алуу шарттары өзгөрдү. Акылман президенттик лицейинин коомчулук менен байланыш боюнча директору Азирет Куласанов 2024-2025 окуу жылына лицейге кабыл алуу кандай негизде жүргүзүлөөрүн айтып берген. Президенттик лицейде билим алууну каалаган балдар окуп жаткан мектебинин администрациясы аркылуу келиши керек. Мектептер ал окуучулардын маалыматын алгач райондук билим берүү бөлүмдөрүнө жиберет. Бул тууралуу Азирет Куласанов Спутник Кыргызстан радиосуна маек куруп жатып билдирген. Анын айтымында конкурстук тандоо 3 этаптан турат. Биринчи жана экинчи этап онлайн, ал эми 3-чү турда ар бир облустта офлайн тестилөө жүрөт. Буга чейин лицейге кабыл алуу башталып, ал аз камсыз жана ата-энеси жок балдарга багытталып, үй чектөө категориясында жүргүзүлгөн. Бирок бул өзгөртүүлөр азыр толугу менен алынды. 2024-2025 окуу жылындагы конкурстук тандоого 6-8 класста аяктап жаткан окуучуларды кабыл алуудабыз. Мурунку чектөөлөрдүн ордуна азыр жогоруда аталган класстардын окуучулары сынакка толук катыша алат. Алар Кыргызстандын жараны болуу менен бирге жакшы жана эң жакшы деген бааларга окушу зарыл. Ушул категорияга туура келгендердин баары биздин конкурстук талапка туура келет. Талапкерлердин тизмесин билим берүү борборлору министрликке жиберип, министрликтен бизге келип түшөт. Балдардын жакшы окуй турганын тастыктаган баалар мектептен табел түрүндө мөөр басылып Акылман лицейине жиберилет. Ошол аркылуу гана балдар талапкер боло алат, деди Асанов. Ал 3 турдун негизинде жогорку балл алган 72 окуучу лицейге 7-класска кабыл алынаарын кошумчалады. Чөнтөкчү Ош базарда жарандын 11.000 сомун уурдап кеткен. 15-май күнү түшкө жуук Ош базарында Бишкек шаарынын тургунунун баштыгынан капчыгын уурдап кетишкен. Бул тууралуу Ленин райондук ички иштер башкармалыгы билдирди. Жабырлануучу капчык менен бирге 11,5 сом жоготкон. Бүгүн милиция 41 жаштагы ГУ аттуу чөнтөкчүнү тапты. Ага каршы уурдоо айыбы менен иш козголуп, убактылуу кармоочу жайына киргизилген.